Зарбы ардактуу кесиптештерим, бүгүн адаттагыдай сабактарыбызды улантабыз. Филология билим берүү кафедрасынын башчысы, мыкты мугалим, мыкты педагог, мыкты тилчи, азыркы учурда Чүй университетинин ректору болуп эмгектенип жаткан Такабай Асанакунов агайыбыздын сабактарынан маек бөлүп кетсек. Мен сиздер менен Актерек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабият мугалими Таалайбек кызы Тунугай болмокчумун. Бүгүнкү отурган темабыз компетенттүүлүк жана кейс технологиясы тууралуу болмокчу. Болон декларациясына кошулуунун натыйжасында Кыргызстан компетенттүүлүк мамиле негизинде билим берүүгө өттү. Ал окуучулардын, студенттердин кандайдыр бир билимдин суммасын өздөштүрүп тим болуу менен чектелбестен, ал билимдерди өзүнүн инсандыгына, таанып билүү жана жаратуучулук жөндөмүнө айландырууну, өзүн кесипкөй катары калыптандырууну талап кылат. Компетенттүүлүк мамиле билим берүү процессин уюштуруу, мазмунун тандоо, максатын аныктоо, билим берүү технологиясын тандоону жана билим берүү натыйжаларын баалоого, билим берүү натыйжасы катары окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн компетенцияларынын жыйындысы жана компетенцияларды калыптануу деңгээлдери. Компетенттүүлүк мамиле Вербицкая, Зер, Зимная жана башкалардын пикири боюнча кесиптик билим берүү аспектисинде жаш адистин инсандык, кесипкөйлүк, социалдык сапаттарын калыптандыруунун ыкмасы болуп эсептелет. Компетенттүүлүк мамиледе билим берүүнүн негизги шарттары жана талаптары болуп, төмөнкүлөр каралат. Эң эле алгач мугалим фасилитатор болуу керек. Фасилитатор деген мотиватор, багыт берүүчү, жолдош, сырдаш. Экинчиден, этнопедагогиканы колдонуу, буга сөзсүз түрдө дидактикалык чыгармалар, анын ичинен макала каптар эң маанилүү ролду ойнойт. Маселен, жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгыптыр деген өңдүү макалдар мисал боло алат. Сабактарда жагымдуу маанай тартуулаган психологиялык климат түзүү, окутуунун активдүү формаларын колдонуу, мугалимдин окуучулар менен өз ара аракеттеринин формаларынын көп түрдүүлүгү, өз алдынча үйрөнүүнүн деңгээлинин өсүшү жана практикалык иштерди татаалдантып баруу. Ар бир практикалык сабакта аткарылган иштердин аягына чыгышы, окуу маалыматына байланыштуу болгон бардык иштердин, анын формаларынын жана милдеттеринин ишке ашыруу жолдорунун так аныкталышы эсептелинет. Эми кейс темасына кайрылсак, бул багытталган айтистикти жогорулатуучу жана педагогикалык көйгөйдү аныктап, аны чечүүнүн жолдорун мерчемдеп чагылдыруучу иш кагаздарынын топтому. Кейстер технологиясы конкреттүү, реалдуу педагогикалык кырдаалды анализдөө, жыйынтыктоо жана натыйжаны баалоочу заманбап окуттуу. Угуучулар дистанттык окуу мезгилинде ар түрдүү педагогикалык кырдаалдарды түшүнүп, изилдөөлөрү зарыл. Аларды чечүүнүн жолдорун сунуштап, алардын ичинен негизүүсүн тандашат. Кейстер чыныгы фактылык материалдарга же реалдуу кырдаалдарга жакын негизде түзүлөт. Кейстин түзүлүшү конкреттүү таблицалар, схемалар, диаграммалар менен кырдаалдарды кыскача жана так берүү. Кейс билимдин белгилүү областы боюнча компетенттүүлүктү баалоого жана методиканы пайдаланууга багытталат. Формасы боюнча айта кетсек, кагаз кейстер, видео кейстер, электрондук кейстер. Эми булар кандай? Кагаз кейстерге биз кадимки жазган Word программасынан документтерди жазабыз, PowerPoint программасынан ар кандай слайддарды түзөбүз, жана Excel программасынан таблицаларды, диаграммалар түзө алабыз. Мына ушулар кагаз кейстер болот. Маалыматты кыскача жана нускача берет. Ал эми видео кейстерге кайрылсак, видео деп аты айтып тургандай, ар кандай сүрөт боло, видео боло. Демек, ошол видеону жасагандан соң бир каналга жүктөйбүзбү айтор, бир башкага таркатабызбы, ушул маалыматтар видео кейстер болот. Ал эми электрондук кейстерде кандай? Аты айтып тургандай, электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. Азыркы учурда санариптештирүү мезгилинде мына ушундай электрондук кейстин ролу абдан чоң. Себеби телефонубуздун толтура бөлүгүн ушундай документтер ээлеп калышы ыктымал.
Бирок электрондук почтаны колдонсоңуздар Google дискке сакталып тура берет. Аны качан кайсы убакта ачсаңыздар болот. Окутуу процессинде окутуучу профессордук курам угуучуларды мындай чечимдерди изилдөөгө багыттайт. Кейстин натыйжалуулугу 3 критерийге негизделет. Материалдардын жеткиликтүү көлөмү, филология билим берүү кафедрасынын окутуучу профессордук курамы кейсти биргелешип талдөөгө, иштеп чыгууга багытталуусу. Окуу процессинде шыктандыруучу билим берүүчүлүк кырдаалдардын түзүлүшү жана аларды чечүүдө колдонууга мүмкүн болгон анализдөөнүн түрдүү методдору. Кейс сыяктоонун баалоо критерийлери. Дистанттык окуу сабагында сиз үчүн кандай жаңылык жана практикалык баалоо болду? Сабакта таркатып берүүчү материалдын сапатын баалагыла. Дистанттык окуу тууралуу кандай идеяларды кошумчалайсыз? Сизге деги эле дистанттык окуу педагогика кесибиңизге жекече жана адистик планда эмне берди? Квалификацияны жогорулатуунун дистанттык окуу формасы тууралуу кандай ойдосуз? Балким эссе жазып көрсөңүз болот бул боюнча. Кийинки сабактардан амандыкта жолугалы, ар бир сабактын өзүрүн көрөбүз деп ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.